Жер кодекси 1999 жылы Суу жана жер кодекстеринин жаңы редакциясынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча биринчи жыйынга ведомство аралык түзүлгөн жумушчу топ долбоордун максаты менен кененирээк таанышып, ой пикирлерин айтуу үчүн чогулушту. Жер кодексинин азыркы редакциясында сөзсүз түрдө өзгөртүүгө жазыш керек. Отурумда Айыл чарба министрлигинин стратегиялык пландоо жана талдоо жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы жумушчу топтун мүчөсү катары жер кодексинин 3 бөлүмүнө азыркы кодекстин редакциясында жок нормаларды киргизүүнү сунуштады. Жерлерде рекультивация, резервация, реквизиция, ушу сыяктуу жаңы нормалар жок болгондуктан ушул нормаларды киргизүү боюнча сунуштарымды бердим. Мындан сырткары өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бизде национализация деген терминибиз бар. Ушу национализация деген нормалары ушу жер кодексинде камтылбаганына байланыштуу, ушу национализация боюнча дагы жоболорду ушу жер кодексинин жаңы редакциясынын долбооруна киргизүүнү сунуштап жатамын. Жумушчу топ сөз болуп жаткан эки кодекстин жаңы редакциясынын долбоорун даярдоо үчүн өз сунуштарын жана сын пикирлерин берүүгө тийиш. Бирок бул отурум долбоор менен жакындан таанышуу иретинде өткөндүктөн кийинки жумага чейин топтун ар бир мүчөсүнө кодекстеги беренелерди карап чыгып, элге пайдасы тие турган сунуш берүү тапшырмасы берилди. Ошондой эле мындан ары долбоорду талкуулоо үчүн ар жума сайын чогулуп, жыйын өткөрүп турмай болушту. 10 күндөн кийин уже жумушка киребиз. Раздел боюнча, статья боюнча. Биз ошого чейин ошончун мынча убакыт берип аткан 120 статьяны алар карап чыгып, ошого эмне сунуш берсе, биз свод кылганда ошону ушундай эле экранга чыгарып туруп, статья боюнча кетербиз. Жыйында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев президенттин тапшырмасы менен өлкөнүн алыскы аймактарындагы жергиликтүү тургундар менен болгон жолугушууда бир катар көйгөйлөр көтөрүлгөнүн, анын ичинде жер боюнча арыздануу көп түшкөнүн билдирди. Ошол себептен бул маселеге өзгөчө көңүл бөлүүгө чакырды. Биз азында көрүп атпайбызбы? Мына Чүй областын, Жалал Абад областын бүтүрдүк биз эл менен. Таласта бүтүрдүк, таласты. Көбүнчө ушул генеральный прокуратурага арыздар түшүп атат да жер боюнча. Ошон үчүн сиздерден сураныч, бул жер кодексти дагы, суу кодексти дагы жакшынакай тагыраак, мындай шашылбай, башка мыйзамдар дагы карап чыгып, Министриядан барбы? Ошо Министрияда жардам бериш керек. Анан Ген прокуратурадан дагы ал жерден анализ кылыш керек. Кайсы жерден көбүрөөк арыздар түшүп атат? Мыйзам бузуулар боюнчачы. Генеральный прокуратурадан алсаңар, ал жерде алар да өзүнчө бир тиги аналитика берет. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин жыйынында Айыл чарба министрлигине суу жана жер кодекстеринин жаңы редакцияларын даярдоону тапшырган. Ал эми министрлик 25 декабрга чейин долбоорду иштеп чыгып, министрлер кабинетинин кароосуна бериши керек. Эскерте кетсек, 1999 жылы кабыл алынган жер кодексине ушул күнгө чейин 59 жолу өзгөртүү толуктоолор киргизилди. Ал эми суу кодекси 2005 жылдан бери 9 ирет өзгөртүлгөн. Айжамал Болот кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.